Ага инилердин, ака укалардын ортосундагы сыйлай рахимди үзүп коюп, эмне үчүн күйөөмдүн иштери жүрүшпөй атат, эмнеге бирибиз эки болбой атат, эмнеге күйөөм мага внимание кылбай атат дебей эле коюңуз. Бардык береке, бардык тынчтык ошо сыйлай рахимдин негизинде. Кээ бирөөлөр ушундай, укаңыз мындай, же аялы болсо акаңыз мындай, андай мындай деп бири-бирине каршы кылат. Ага инилерди, ака укаларды ортосундагы кызы чууну козгойт. Эптеп бир тирештирип бирдеге кылуу да. Кээде ага инилер өтө жакын болот. Бир үйдө да жашап кете берет, бирок ошо аялдарынын себебинен ажырашышка туура келет. Үйүн дагы, огородун дагы, машинасын дагы бөлүүгө туура келет, ортодогу акчаны дагы бөлүүгө туура келет. Ага инилер жакшы, келген кыздар туура эмес да. Келин болуп келгендер туура эмес. Көз карашыбызды оңдошубуз керек. Көз карашыбызды оңдошубуз керек. Эже карындаштарым, эгер күйөөңүз жаман болуп атса, башка болуп атса, сыйлай рахимди. Мисалы сиз келдиңиз, сиз келгенден кийин коноктор көбүрөөк келиш керек. Ага инилер көбүрөөк келиш керек. Бир туугандар көбүрөөк келиш керек. Бирок тескерисинче үйгө адам келбей койду, азайып кетти. Буга сиз себепчисиз. Сиздин характериңиз жаман. Мурда башкача эле мамиле. Өзү жашаган учурда, бирок сиз келгенден кийин дасторконго түзүгүрөөк нерсе коюлбай калдыбы? Демек сиз бул жерде туура эмессиз. Айтайын дегеним, сыйлай рахимди тескерисинче күйөөңүзгө айтышыңыз керек. Агаңыз бар, мамиле кылбай койдуңуз, мына тууганыңыз калып кетти, буга мамиле кылыңыз. Паланчы досуңуздун ата-энеси бул жакта калды, досуңуз Россияда иштеп атат мисалы үчүн. Кабар алып зыярат кылып коюңуз, мисалы үчүн да. Айта турган себептер көп. Айтайын дегеним, эже карындаштарым, ага инилердин ортосуна, достордун ортосуна башка мындай кастыкты козутпаш керек. Достукту козутуш керек.